sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çap жүрген эле учур. Пайгамбарыбыз чыгып Кабатулланын алдына барат, намазга барат, келет. Намазга баратып бир кошуна аял бар эле. Бул жаш улайып калган эле бир апа эле. Бирок пайгамбарыбыздын динде эмес эле ал. Ал өз бутка сыйынып, тоо ташка сыйынып жүргөн эле. Анан пайгамбарыбыз пайгамбарчылык менен келип, динди элге таркатып баштаганда, Аллахнын жалгыздыгына акыркы элчи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям элдер ийгиликке келиле дегенде, бул не кылган? Пайгамбарыбыз жинди деп, акылсыз деп, ага артынан жаман сөздөр көп таркатчу да, айтчу ошону. Ал аз келгенси пайгамбарыбыз чыгардын билет эле дагы, кайсыл жолдон өтөт экенин билет эле, атайын жолунан таштанып тастачу экен да. Мусор таштап, тикенек, майда чүдөн баарын таштачу экен атайын. Ошол аялды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не кылат? Билет пайгамбарыбыз. Аттап келет, үстүнө өткөтүп катчы, ошол эмелер майда чүдөрүн бар жолдон алып, элге тоскоол болсун деп алып койчу, унчукпай барат, унчукпай келет. Эчтеке дебет. Азыр бир кошунаңыз сизге бир нерсе кылып койсунчу, мусорун кичине арыраак кылып койсун сизди көздөй. Же берирээк мисалы. Же дагы заборун берирээк арыраак кылып койсо эле канча ызчуу кылабыз. Көлөкөсү эле сизге түшүп калса эмне кылыйбыз туурабы? Соттошуп кетебиз мисалычы. Пайгамбар андай кылган эмес да. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз кайра ушуну адаттагыдан намазга жөнөйт, келатып чыгып баратып караса баягы апа жок да. Күнүгө аны мындай чыккан салам менен эмес, жамандык менен тозула турган аял жок. Анан эмне болду деп сарсынан алып сурап, анан намаздан келатып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол эменин кошунан үйүнө такылдап келет. Келсе баягы апа өлүм төшөгүндө жатыптыр. Катуу ооруп калып, тура албай калыптыр. Пайгамбар зага келип, анан бул кемпир пайгамбарыбызды көрүп, буга чейин кылган жамандыгын баарын эстеп, анан артынан айтып жүргөн жаман сөздөрүн баарын эстеп туруп, анан айтат, ошо жер тоголок деген ушул экен да, өчө алаганда келген окшойт деп, анан кел дейт, эмне деп айтасың, эмне деп өчө аласың, мен өлүм түшкөндө жатам, мага мындай чыккан, терет нечего деген сөздү айтат да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны урушпайт, аны сөкпөйт, анан өчө албайт. Башка бирөө болгондо ошо чака менен үстүнө төгүп салмак туурабы? Өлсөң ушуну напаследок деп жок андай кылбайт пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз эмне кылат? Сиз мени күнүнө тосулап элеңиз дейт. Кандай тосулганыңызды өзүңүз билесиз. Бирок күнүгө мени намазга чыгып келатканда тосулап элеңиз дейт. Бүгүн карасам жоксуз дейт. Менин кошунам каякта экен деп мен таң калып, анан барып сиздин ден соолугуңузду, акыбалыңызды сурап келдим. Башкаларын сурашсам, ооруп жатат деп уктум деп ошону сурап келет. Ушул сөздү уккан апа эмне кылат? Мушрик эле ал, динсиз, ыймансыз эле. Бирок пайгамбарыбыз бир эле адеп кылагы, бир аз эле сабыр кылган да. Эми сабыр кылган, мүмкүн бир ай сабыр кылган, мүмкүн бир жыл сабыр кылган урматтууган. Бирок сабыр кылган, ушул кулктун өзү менен, адеп кылагы менен баягы өлүм төшөгүндө жаткан кемпир, ашаду алла илаха иллаллах ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Мен күбөлүк келтиремин, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын кулу жана элчиси деп күбөлүк келтирип динге келет урматтууган. Бул миң окуялардын бир эле окуясы да. Мындай окуялардын миңдеген окуясы бар урматтууган. Ошондой адеп акылак менен кулктун өзү менен пайгамбар динге чакырган.